Бир кемпирдин жалгыз уулу бул дүйнө менен кош айтышат. Ага үч периште келип, сен жакшы адамсың, сен бул жашоону татыктуу жашап өттүң, сени тиги жакта бейиш күтүп турат деп, баланын рухун ээрчитип чогуу жөнөшөт. Бала үйүнөн чыкса, баланын туугандары, достору ыйлап турган болот. Периштелер балага кайрылып, жүрө кеттик. Сенин туугандарың, досторуң сени 3 күндөн кийин унутушат дейт. Дагы бир аз басышса, баланын аялы, балдары ыйлап турган болот. Бала дагы токтой калып карашса, периштелер сенин аялың менен балдарың сени 40 күндөн кийин унутушат. Аялың башка бирөөгө жар болуп кетет. Жүрө кеттик деп ээрчитип жөнөшөт. Дагы бир аз басса, баланын энеси ботодой боздоп, көзүнүн жашын көлдөтүп, өксүп, ыйлап отурган болот. Бала периштелерге кайрылып, энемчи? Энем канча күндөн кийин мени унутат деп суроо салат. Ошондо периштелер энең сени эч качан унутпайт. Энең өмүрү өткөнчө ыйлап өтөт. Анткени энең сени жүрөгү менен сүйөт деп айтышат. Анда бала токтоп калып, жок, мен анда бейишке барбайм дейт. Жүрө кеттик. Бир кадам калды. Бир кадамдан кийин бейишке киресиң. Бейишке кирсең, энеңди унутасың дейт. Бала жок. Мен энемдин ыйлап, мени жоготуп, өмүр бою өксүк болуп өткөнүн каалабайм дейт. Жүрсөң, жүрчү деп периштелер ызы чуу болуп баштайт. Ошондо бала мен бейишимди энемдин көз жашына алмаштырдым дейт. Периштелер бейишти көздөй кирип кетишет. Арасында бирөөсү артта калып, баланы карап, мына эми сен чыныгы бейиштиксиң деп айтат. Ошон үчүн энелерди этият кылалы. Алыста болсоңор чалып тургула, жазып тургула. Бизге чын жүрөгү менен күйгөн, бизди сүйгөн апалар. Бул жалган дүйнөдө, бул тирүүлүктө эненин ордун эч ким толтура албайт.